19-декабрь барыңыздардын жума байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жума мабарек болсун. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор, мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бүгүн биз ушу Кудайберди базарына келдик. Атайын чакыруулар менен, элдердин сунуштары менен. Чүнкү жолду көрсөтүп берели. Шуда кандай жагдай бул жакта, жолдун абалы кандай? Көптөгөн Оштогу тургундар, жердештер комментарий жазып, WhatsApp'тардан билдирүү калтырып жатышат. Ушу Кудайберди базарын тартып көрсөтүп бер. Чоңдорго жетпей калды. Бузулган бойдон таштап койду деп. Ошого сиздерге толук көрсөтүп берели деп келдик. Жолдун акыбалы учурда өтө яма. Тим более бүгүн жамыр жаган сайын бул жерлер чукурлар, моого окшогон баткактар пайда болуп, унаалардын жүрүштөрү өтө бир төмөн деңгээлде болуп калат экен. Бул жер өзүңүздөр билгендей ХБКнын территориясына карайт. Будан нары болсо ошо Кара Суу районуна карап кетет. Бул жерде жолдор бир аз тегиздеп, жанагындай тракторлор менен койсо жакшы болмок экен. Кичине себен төгүп, тегиздеп турса жакшы болот эле. Мынтип унаалардын жүрүштөрү кыйындап, бул жака кирген чыккан адамдар аябай көп. Ошого кыйынчылык тудуруп жаткандай. Качканга болбойт, эч жака кача албайсың. Качсаң деле яма, качпасаң деле яма дегендей. Сиздерге дагы бир аз ылдыйраак түшүп көрсөтүп бере берели. Танка жүрө турган жол болуп калган жолдор. Эмесе бул жер бир өтө ири базарлардын катарын толуктайт. Бул жака кирген адамдар, чыккан адамдардын арты алды үзүлбөйт. Ошого байланыштуу бир аз себен төгүп же тегиздеп койсо жакшы болмок экен. Унаалардын жүрүштөрү өтө жай, өтө секин. Бул жака кирип машина оңдотуп кайра чыкканга дейин машиналар бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир аз абайлап жол жүрүшүңүздөрдү суранып кетебиз. Унаалардын жүрүш бул жак болсо ошол Ош жылуулук борбор болуп калат. ТЭЦ. Ош жол башкармалыгы көрүп койсоңуздар, келип жагдайды учурунан, жеринен көрүп өзүңүздөр реакция кылып коюшуңуздарды суранып кетет элек. Анткени абал өтө эле оор бул жерде. Тим более эртең кар жаайт, кар түшөт. Кар жаган маалда кандай болуп калат?
Комментарий жазып, ой пикир жазып калтырганды унутпайбыз, урматтуу мекендештер. Биз азыр Ош шаарына караштуу Кудайберген Актөө запчас унаа запчасында болдук. Монтип бамперлери кийип, алардын өтө жүрүштөрү оор, жол талашып. Комментарий жазабыз, кимге кандай жерлер кызык болуп атат. Кайсы жерлерди тартып көрсөтөлү. Бүгүнкү жагдай бир эле бүгүн эмес. Бул жолдо сиздерге былтыр дагы тартып көрсөткөнбүз. Былтыр деле будан калышкан эмес болчу. Арадан бир жыл өтсө деле эч бул жерде шебен же бир трактор келип тегиздеген бир учурлар өтө аз. Кантса дагы барыңыздарга сабыр деп туралы. Өйткені Кудай кааласа жакынкы бир жылдар десек болбой калат. Айларда, күндөрдө асфальт иштери төшөлүп бир жакшы жолдорго бурулуп калса керек деп ниет кылабыз. Мына баштан бул жол ошол чоң жол. Ошол жолдон уже кире беришиң ушундай дөңгүл жолдорго түшүп болосуң сразу. Асфальттан түшүшүң менен жаман жолго түшүп болосуң. Эч кандай бул жерде бир аз бир 2 метр 3 метр болсо дагы тегиз жол таба албайсың, көрүнбөйт. Абал өтө оор. Sizlerge жолдун мындай бир көрсөтсөм дагы. Мына 1-де секин 5-те элдер шекелери. Аман болобуз, урматтуу көрүүчүлөр. Жолдо иретинде лайк басып, подписацияны басып коебуз. Сиздерге дале болсо кызыктуу жерлер бүтүп жаткан, бузулуп, оңдолбой жаткан жерлерди көрсөтүп бергенге биз толук аракет кылып даярбыз. Аракет кылып көрсөтүп бере бермекчибиз сиздерге. Кайсы жакта болсоңуздар дагы аман болуңуздар. Бүгін ХБК'да болды, Улдут Медиа. Барыңыздарга ден соолук, тынчтык болсын. Рахмат чоң.